Чет элдик инвестиция. Үчүнчү дүйнө мамлекеттеринин оор өнөр жайлар курууга укугу жок. Ал тургай ага чамасы да жок. Анткени алар кожоюндар тарабынан атайын ушундай акыбалга алып келинген. Ошондуктан кем байлыктарды иштетүү үчүн сөзсүз чет элдик инвестор керек. Мындайда жергиликтүү бийлик тендер жарыяламыш этет. Чиновниктерге көбүрөөк пара берген чет элдик компания тендерде утуп чыгат. Келишим боюнча өндүрүлгөн байлыктын үлкөн үлүшү ошол компанияга кетет. Жарыбаган баягы жакыр мамлекет оозун ачкан бойдон жаланып жуктанып кала берет. Буга Кумтөр алтын кенин мисал кылып келтирүүгө болот. Алтын төрдөгү ажыдар. Пайдасыз келишимдер. Бир эле Кумтөрдө эмес, кайсыл жерде болбосун, колонизатор инвесторлор менен түзүлгөн бардык келишимдерде сөзсүз түрдө инвесторлор үчүн пайдалуу, ал эми жергиликтүү калк үчүн эң зыяндуу шарттар камтылган болот. Башынан эле республика үчүн пайдасыз шарттар каралган. Булар кайсылар эле? Бул металлды эмес, дивидендтерди бөлүү, башкача айтканда алтындын өзү эмес, алтынды сатуудан түшкөн киреше бөлүнөт деп көргөзүлгөн. Совет мезгилинде геологиялык издөө жумуштарына жумшалган 38 миллион 900 миң АКШ доллар суммасында жумшалган чыгымдарды жаап берүү каралган эмес. Алтындан башка баалуу металлдар теллор, вольфрам, күкүрт, палладий жана башка концессиянын наркына киргизилген эмес. Кожоюндук ар дайым колонизатордун колунда болот. Чечимди ошолор кабыл алышат. Ал жерде биздин 3/1 үлүшүбүз бар, а 2 адамыбыз отурат, алар дагы ошол байланып калган. Башкаруу жагына кирише албай жатат. 20 башкаруучу менеджерлер бар, 20. Ошонун экөө эле кыргыз, Кыргызстандын жараны. Кыргыз эмес, Кыргызстандын жараны. Экөө эле. Бирок экөө тең жана чарбачылык мындай ылдыйкы иштерде турат. Акциялар оюну. Колонизатор капиталисттер акционердик коом деген арам нерсеге жамынып алып, кен байлыктарыбызды талаптонойт. Мунусу да аз келгенсип, коолук шумдук менен акциялар оюндарын уюштуруп, жергиликтүү калктын жон терисин да сыйрып алат. Мында акциялар менен ар кандай көз боемочулукту жасоонун кесепетинен Кыргызстан Кумтөрдүн үстүнөн контролду толук жоготкон. Кумтөрдүн баалоонусун, баасын туура эмес кылышкан, ылдый баалашкан. Ал эми Рен, Бору, Гацуртту жана КМКнын берген кредиттерин жогорку баага айлантып туруп, аны акцияга айлантып койгон. Биржада биздин акциябыз 330 миллион долларга түшүп кетти дейт. Бул эмне деген компания? Алтынга сатып, жыйнаган бар золотой запас 3 күндө 330 миллион долларга түшүп кетет экен да. Мына бир эл аралык аферанын четин өзүлөрү айтып атат. Биз ошондо 33% алып туруп, ошонун жарымын сатып жибергенбиз. Баалар көтөрөлө электе. Акциянын баалары көтөрөлө электе сатып жибергенбиз. Андан дагы отчеттордо турат, абдан чоң зыян тарттык. Анткени биз саткандан кийин баалар бир нече пункттарга көтөрүлгөн. Ал эми кийинкиси мен айтып берем, жана 2009-жылы КМК чыгып атканда келишимге жазып койгон. КМК өзүнүн акциясын ошол акциялардын баасы эң жогорку деңгээлге жеткенде сатат деп.
баягы актив көтөрүлдү. Дагы 40,5 тонна активи бар деди. Ошонун негизинде баа көтөрүлгөндөн кийин эң өйдө чыкканда 900 миллион доллардын тегерегинде сатып кетти. Өзүнүн акциясын сатты. Ошондон накта көргөнү мен мүмкүн бир анча-мынча жаңылышып калышым мүмкүн 375 миллион доллар накта киреше көрүп сатып кетишкен. Эмгек акылар теңсиздиги. 2006 жылы Кумтөрдө 1850 кыргызстандык жумушчу иштесе, 90 адам Канададан келип иштеген. Маселен, кыргызстандык 1850 адам 22 миллион доллар айлык алса, канадалык 90 жумушчу 24 миллион доллар айлык алган. Кыргызстандык бир жумушчунун бир жылдык эмгек акысы 10-15 миң долларды түссө, бир эле канадалык башкы аткаруучу директор Стивен Ленг 2011 жылы 3 миллион 222 миң 867 доллар айлык алып иштеп келет. Колонизатор инвесторлор үлкөн байлыктарды өз энчисине басып алышат. Ал эми жергиликтүү калк болсо арзыбаган акча үчүн алардын кулу болуп кызмат кылышат. Кумтөр Голд компаниясынын биринчи жетекчиси Хаменюк мырзанын жубайы Марина Стивенске төмөндөгүндөй өлчөмдөрдө гонорарлар төлөнүп берилген. Бул гонорарлар бая юридикалык жана башка кызматтарды көрсөттүү деген үчүн. Бирок алдын ала айтып коеюн, андай кызматтар эч убакта көрсөтүлгөн эмес. 2001 жылы 138 миң доллар, 2002 жылы 331 миң доллар, 2003 жылы 508 миң доллар төлөнүп берилген, жана 2004 жылы 200 миң доллар төлөп берүү пландалган. Кумтөр оператив компаниясы эч жумуш кылган эмес, бирок жылына абдан чоң акчаларды алып жүргөн, жалпысынан бир 45 миллион долларга чейин менеджмент үчүн акча алган. Колонизаторлорго өз калкын колу бутунан байлап берген ортомчулардын үлүшү да оңормолор эмес. Средняя установленная заработная плата для всех членов Совета директоров 50 тысяч долларов и 90 тысяч долларов в виде акций, отсроченных акций. Помимо в год. Помимо этого, за участие в заседании Совета директоров мы получаем 4,5 тысячи долларов, за работу в комитете 1000 долларов. По итогам прошлого года, если так интересует, фактически я получил после уплаты удержания налогов в Канаде 80 тысяч долларов. 90 тысяч долларов – это отсроченные акции, которые я получу после ухода с Совета директоров. Вот мой ответ такой. А в отношении того, Урматтуу депутаттар, бир адамдын айланын айлыгы бир орточо мамлекеттик ишкананын бюджети. Ушундай бизге керекпи, керек эмеспи? Мирбек Бакирович, мынакей, мындайда Карыбек Ибраев, общая заработная сумма за год 188 922 доллара. Анын ичинен бөлүп атат, зарплатасы деп туруп атат, процент 52%, жана башка деп. Силер өзүңөрдүн зарплатаңарды гана айтып атасыңар дагы. Биякта вознаграждение директоров за 2011 год деп атат. Вознаграждение кылып кошуп берип атат. Биз общий бириктирип туруп, биз жылына бөлүп атабыз силердикин. Мунун баары Кыргызстандын мамлекетинен кетип атпайбы? Эмне үчүн калп айтканды тиги жакшы билесиңер. Я думаю, что вводится общественное заблуждение. В каком смысле? Эти деньги выплачиваются не только гражданам Кыргызстана, которые являются членами Совета директоров. Каждый член Совета директоров получает те деньги, которые утверждается Советом директоров и так далее. В каждой компании, публичной компании. Если вы думаете только из-за того, что мы кыргызы нам платят эти деньги, это неправильно. Урматтуу Алдашев, угуп туруңуз. Сиз алып аткан акчаны жана Стивен Ланг деген 3,5 миллион доллар алып атат бир жылына. Сиз 188 миң доллар алсаңыз. Мына ошону сиз мен общественность заблуждение кылган жерим жок. Сиз түз сүйлөңүз. Давайте мы проверим. Мына документ, Сентеранын берген официалдуу документин айтып атам. Түшүнүктүү. Сиз тескерисинче элди заблуждениеге салып атасыз. Түшүнүктүү. Ушул 3 эле киши 120 депутатка барабар акчаны алып атат. Мен сизден сурагым келди, Садыр Нуркожоевич. Ушул биздин Кыргызстанга калуучу акча каражаттын эсебинен алышабы же буларга өзүнчө бөлүнөбү? Убактымды токтотуп коюңуз. Өзүнчө бөлүнбөйт, биздин кирешенин атынан алып атат десек болот. Бир сырттан келген, четтен келген баякы
специалистти кармаш үчүн бир жылда $1 миллион акы төлөнүп берилет. Ал ошо биздин мамлекетке түшкөн пайданын, түшө турган пайданын эсебинен кетип атат. Бул жырткыч капиталисттик системада капиталисттер эч качан зыян тартпайт. Жүк жалаң гана карапайым жумушчулардын жон конуна келип түшөт. Мурдатан берки 6-7 жылдан берки катып жүргөн, баягы соцфондко төлөбөй жүргөн акчаларын таап чыгып, булар доо койгон. Ошонун негизинде төлөп беришкен булар. Өзүлөрү прямой фирмадан төлөбөй, анан жумушчулардын зарплатасынан эми кесип калган экен да. Эми мындан аркысын силердин зарплатаңардан кесип төлөйбүз деп. Жанын жеген жалганчылар. Жер тойбос колонизатор капиталисттер ар кыл көз боёмчулуктары жана жанын жеген жалганчылыктары менен жергиликтүү калкты акмак кылып алдашып, калган каткан канын соруш. Канадалыктар Кумтөрдөгү 1070 гектар аянтты ээлеген борбордук Сарытөр түштүк батыш участокторун алышып, ал жердеги алтын кендерин чет элдик банктарга күрөөгө коюшуп, алынган кредитке мобил фабриканы курушуп, калган бөлүгүнө ар кандай техникаларды алышкан. Кийинчерээк Кумтөрдү өздөштүрүүгө деп алынган $400 миллион ашуун кредит Кумтөрдүн алтынынын эсебинен кайтарылып берилген. Кумтөрдөгү техникалык, экономикалык негиздеме боюнча мобил алтын өндүрүүчү комбинат $276 миллион $600 курулмак. Бирок канадалыктар иш жүзүндө комбинатты $452 миллион $200 курдук деп отчет жазышкан. Кумтөр долбоорун ишке ашырууда болгон ар кандай көз боёмочулук фактыларын келтире кетким келет. Долбоордун кайра каралган наркы $452 миллион $200,000 түзгөн. Бирок көз карандысыз аудит тарабынан текшерилген Кумтөр Голд компанинин финансылык отчету боюнча $435 миллион $200,000 өздөштүрүлгөн. Тагыраак айтканда жумшалган да. А калган $17 миллион тагдыры белгисиз. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Кыргыз алтын кредиттик макулдашуулар боюнча Лондон Стандарт банкы менен 320дан $338 баасы боюнча алтын менен эсептешкен. А ошол учурдагы дүйнөлүк баа ал кезде унциясы үчүн $500-600 эле. Ушунун натыйжасында $7 миллион зыян келтирилген. Мындан тышкары Кыргыз алтындын кызматчыларынын компетентсиз иш аракеттеринин кесепетинен $1 миллион $300,000 Стандарт банкынын доо арыз коюлган суммасы боюнча төлөнүп берилген. Бул дагы Кыргызстандын эсебинен чыгаша болгон. Сверхприбыль боюнча Кумтөр канча киреше, канча $1 миллион киреше алган акыркы ошо 20 жылда? Кумтөр өзү канча киреше алганын билбейбиз, бирок мамлекетке бир тыйын акча төгүлгөн эмес. Үстүнөн сверхприбыль алгандын бардыгын чөнтөккө салып ташып кетип атышат. Техника экономикалык негиздемени иштеп чыгуу Канаданын Kilborn деген фирмасы тарабынан аткарылган. Буга Кыргыз тарабынын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышкан эмес. Ушуга жараша компания бардык маселелерде контролсуз иштеп, объектилерди куруу учурунда $176 миллион артыкпаш чыгымдалышына жол берген. Биздин эсеп кысап боюнча 5572 тонна иштетилген, активдештирилген көмүрдө. Бул Кумтөр Operating компаниясынын маалыматы боюнча ошо 1 тонна активированный угылда канча килограмм алтын болуш керек дегенде. Баш аягы ушунда 2 тонна 427 килограмм алтын бар да. Алынбай калган пайда $76 миллион түзөт. Булар өзлөрү баягы хвостохранилищеге кетирдик деп отчет берип атат. На самом деле ал көмүрдү күйгүзүп туруп, андан алтын бөлүп алып, контрабандалык жол менен алып кетип атат десек жаңылышпайбыз. Комиссия тарабынан алтын чайкоочу фабрикада технологиялык регламенти жок активдештирилген көмүрдү күйгүзүүчү меш өзүнчө курулгандыгы аныкталган да биз комиссия тарабынан. Аны кайсы максаттар үчүн колдоно турганы баарыңыздарга белгилүү деп ойлойм. Мисалы алтын куюучу цехте ал баягы учетко турган цех, а бул болсо өзүнчө эч кандай бир дагы документи жок, өзүнчө цех куюлган. Аны баягы активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип туруп, 1 тоннасынан 5 килограмм алтын алат, аны бир да жерге эсепке, чотко киргизбейт деген сөз. Муну контрабандалык жол менен алып кетүү жагы каралган буларда.
Убагында жана миграция боюнча комиссияны жетектеп жүргөндө биз адам сатуу боюнча иштери жүргүзгөнбүз. Ошондо азыр ушул жерде да көп депутаттар отурат, менин коллегаларым. Ошондо Таштемир Айтбаев ГКНБнын председатели болчу. Анан ушу адам сатылган самолет эртең учкан атат деп биз айтсак, ал киши айтты, сен анда жоктон комиссиянын токтомун чыгарып бергиниң. Бул эл аралык самолетту мен токтото албайм депчи. Анан мен комиссияны чогултуп туруп, жыйынтыгын чыгарып туруп колуна бергем. Эртеси самолетту токтоткондо мен дагы баргам. Ошол жерден кишилер жок болуп чыкты, себеби погранвойска ал убакта ГКНБнын составында болчу. Ал бири-бирине информация кетти го, билет жок болсо да самолеттун 3/4 бөлүгү орду бош болчу. Анан багажын аңтарганда 27 слитка алтын чыккандыгы чындык. ГКНБ иш козгогон. Андан кийин Феликс Арсенбаевич Кулов премьер-министр болчу. 2 айдан кийин мен ушу централдык трибунадан айткам, эмне болуп атат, кандай болуп атат бул алтындын жыйынтыгы десем, карап атабыз, иликтеп атабыз деген. Анан май айында резиденциядан анда аппарат жетекчиси Үсөнов болчу, Үсөн Сыдыков болчу, Конгантиев генеральный прокурор болчу, старший Конгантиевчи. Анан ал жерден Таштемир Айтбаев турганда баягы маселе эмне болуп атат дегенде 10 чакты депутаттын көзүнчө айткан. Сизге рахмат. Бул маселенин чындыгында Исабеков ориентир берген. Биз тапканбыз. Анан иш жүрүп атат бул боюнча деп. Ошол боюнча дайынсыз болуп кетти. 953 тонна алтындын запасы бар деп айтып атат. Бирок булардын документи боюнча бүгүнкү күнү 208 тонна деп атасыз. Туурабы? 745 тонна алтындын запасы кайда кетип атат? Ошон үчүн мен айтар элем, буга чейин айтылып келген да, бул очередной вымогательство. Кыргызча айтканда кезектеги көтөнзордук менен акча өндүрүп алуу. Бажы кызматтарынын маалыматтары боюнча 2002 жылдан 2011 жылга чейинки мезгил ичинде Кумтөр Operating Company негизги өндүрүштүк ишке тиешеси жок товарларды бажы төлөмсүз ташып кирген. Алар негизинен Канададан ташылып келинген. Бул товарлар 1 миллиондон ашуун акш долларына сатып алынган. Булар кыргыз тарабы алуучу кирешени азайткан чыгымдардын эсебине кирет. Калктан нааразылык жаралганда ал арамза ачкөздөр жалгандан эле аттарын алмаштырып коюп, кайра эле ошол кайрандар каймагыбызды калтып жеп жата беришет. Аттар алмашкан менен кожоюну ошол 92 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин эле ошо бири-бири менен эле алмашып келаткан экен. Инвестор жылат, бирок жылдырбайт. Инвестициядагы эң башкы эреже чет элдик инвестор бекер алат, бирок эч качан бекер бербейт. 2002 жылы 1 декабрга чейин Кумтөр долбоорунун түзүмүн өзгөртүү шарты менен 4 миллион доллар карыз берген. 2009 жылкы келишимде айтып жүрүшөт, бул Кыргызстан үчүн ыңгайлуу деп. Ооба, кандайдыр бир жагынан, салык жагынан ошол убактагы иштеп аткан салыкка караганда мында көбүрөөк төлөп калышкан. Бирок экинчи жагы бар. Эмне үчүн алар бизге акцияны кошуп берди? Анткени ошондогу 16.000 гектар жерди анда астында 40 тонна алтынды ошол Кумтөргө өткөрүп берип отурат ошол келишим менен. Анын ичинде жанагы атайын корголо турган заповедниктер кирип кетип отурат. А 40 тоннанын наркы 2,5 миллиард доллар бүгүнкү күндө. Саткындар. Баскынчылык кийинчерээк саясий ыкмак өттү. Мында колонизаторлор колониядагы мамлекеттерди эгемендүү деп аташты да, андагы бийлик башына өздөрүнүн малайларын башчы кылып дайындашты. Мындан ары элди эзүү, байлыктарды талаптоноо түздөн түз эмес, кыйыр түрдө малайлардын далдалчылыгында боло турган болду. Бузулганы ошол биздин жооптуу адамдардын кыянаттыгы менен, же болбосо кыска чөйрөнүн кызыкчылыгынын негизинде мыйзамдар бузулуп келген, уруксаат берилген. Ушул күнгө чейин чиновниктер эле эмес, биздин профессор, академиктер дагы канадалык ишкерлерге сатылып, алардын алдында алар каалагандай бийлеп жүрүшкөн фактыларын таптык. Кыргыз Республикасынын Илимдер Улуттук Академиясынын биология илимдеринин докторлору Рубцова, Давлетбаков, Черняевскаялар
Kanadalыk ишкерлер өзлөрү алып келип берген топурактарды жан жаныбарлардын анализдерин карап чыктык. Баары нормада деп справка беришкен. Өздөрү бир да жолу басып барышкан эмес. Кумтөрдөн акчаны алып өзлөрүнүн чөнтөгүнө салган. Академиянын кассасына бир дагы акча түшкөн эмес. Биздин акимдер жана алардын жүгүртөктөрү кафир колонизаторлорго элибиздин жерин, жерибиздин кенин бит арзан кармата салып, алардын жугундуларын жуктап, байлыкка маарышат. 4 миллион жана 11 миллиондар боюнча. Эки акча тең мамлекетке түшкөн эмес, акча берилген, бирок ал мамлекетке түшкөн эмес. Тергөө иши Кыргыз алтынга дагы болуш керек. Себеби мен докладымда айттым. Бир эле мисал 11 миллион долларды которуп ийип Эккерт деген фирмага бүгүнкү күнгө чейин бюджетке кайтарылган эмес. Колонизатор жоорулар өз малайларын көзүн чукуп алышы мүмкүн. Бирок биздин малай каргалар менен кузгундар эч качан алардын көздөрүн чокушпайт. Бизде улуттук коопсуздук комитети бар. Башка прокуратура, жана башка укук органдар бар. Булар ушуга чейин эмне кылып жүрдү? Уурдалып аткан алтындар бар. Мынакей 2008-жылы аэропорттон кадимкидей отука менен чыккан 27 килограмм алтынды мына Коншбек Сатынович айтып бериш керек азыр. Ушул парламентте карап, алтын ошол алтын каяка кеткен да билбейбиз. Насколько это уголовное дело, если оно было, оно не в составе сейчас, если оно было. Но такого уголовного дела на сегодняшний день в ГКНБ нету. Уанда Танаевка иш козголгон, Нанаевка иш козголгон. Ошол 7 апрелдин Ген прокурор өрттөнүп кетти деп ошо менен бардыгы жабылган. Бул жабылып кала береби же алып чыкканга мүмкүнчүлүк барбы? 2005-жылы бир нече иш козголгон, андан кийин да козголгон. Бирок тилекке каршы 7 апрелде туура өрттөнүп кеткен. Азыр көп иштерди кайра калыбына келтиргенге аракеттер жүрүп атат. Бир 60-70% уже восстановлены. Анан калгандары дагы Кудай буйрса восстанавливаться этилет го. Калганы ушул Кумтөр боюнчабы? Кумтөр боюнча билесиңер 2006-жылы Центера Голд компания боюнча козголгон, но бирок азыр кыйыныраак бирдеке деп айтышка. Эчтекеси тыптырс, эчтекеси калбай калыптыр. Анда өрттөнүп кетти деп алакан жайып кала берет экенбиз да. Илимсиз интеллигенттер. Азыр адамдар оозунда бийликти чет элден окуп келген жаштарга берсек оңолот элек деп арбын айтылат. Негизи чет элден окуп келген интеллигент сүрөйлөрүбүз мамлекетти өнүктүрүүчү илимдерди албай эле элин колонизаторлорго кул кылып бере турган капиталисттик идеологиялык билимдерди алып келишет. Муну ЮНЕСКО көзөмөлдөп турат. Кончил Ленинградский государственный университет, юридический факультет. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности международного права. Закончил Вестминстерский университет в Англии. Закончил юридический колледж в Англии. Это по специальности международного права. Менин бир суроом бар сизге. Жанакы айтып атпайсызбы? Вице-президент по закупкам Стефанс ал иштебейт деп атасыз. Качан качып кетти ошону айтыңызчы? Кайсы числода ушул жылдын? Билем иштебейт 11-июндан баштап мына 11-июнда учуп кетти. Ага чейин иштеп келбедиби? Миллиондогон долларларды алып. Эмне үчүн муну айтпайсыз? Ал иштебейт, анан аны деги сиз туура эмес айтып атасыз деп атасыз. Алыстан окуп келген азаматтарыбыздын билими да ишке жарабай калып, кайра эле ошол колонизатор капиталисттердин кадрларына, фирмаларына, компанияларына кайрылабыз. Тапкан 4 тыйыныбызды кайра эле ошолорго берип тынабыз. Өкмөт атайын токтом чыгарып, ошо финанса кызматына, көзөмөлдөө кызматына тапшырма берген. Алар өздөрүнүн тендерин жарыялап, бирөө юридикалык, бирөө экономикалык боюнча эл аралык фирманы тартты, Барлев менен Мушкат. 2009-жылы биздин өкмөт бир компания менен соттошуп, эл аралык сотто. Англиялык бир фирмага 105 миллион доллар төлөптүр. 2,5 миллион доллар төлөптүр да. Биздин ушу международный сотто бир процессибизди аягына чыгып колдоп берди. Азыркы бийликте дагы мынакей. Мен кечээ сурадым министр финансовтан, бербей атат. Дагы бир фирма менен соттошуп атат. Турецкий бир фирма менен өкмөт. Англиялык фирма утту деп атат. Бир Майкл бирденке деген фирма утту деп атат да. Анан суммасы канча долларга утту десем, аны бербей атышат дагы 17 000 доллар предоплата кылдык деп атат. Ай бергиле чайланайын, 2 миллион доллар төлөдүңбү же 3 миллион доллар төлөдүңбү? Бербейт.
Бириккен Улуттар Уюму күнкор мамлекеттердин бешенесине жазып койгону боюнча алар оор өнөр жайларын курууга акысы жок. Ал эми алардын кен байлыктары болсо өнөр жайы өнүккөн мамлекеттер тарабынан сырье түрүндө алып чыгып кетилет. Жанакы жердин составында вольфрам 55,5 тонна, теллур, сера, платина, палладий бар экен. Мына платинанын бир унцийи $1,482 бүгүн. Алтын менен барабар почти. Булардын тагдыры эмне болду? Ким билет? Булардын тагдыры мындай, бул фабрикадан кумтөр фабрикасынан алып даре деп алып чыгып туруп кара балтага алып келип кара балтадан переработка болот. Переработка болгондо алтын менен күмүштү гана бөлүп алат экен. Калганын алтын менен күмүштү бөлүп алып, канадалык ишкерлер Кумтөр Gold компания менен Кумтөр Operating компания экөө ээлик кылат дагы сатат через кыргыз алтын. А жугундусун, мындайча айтканда, афинажный отходун кыргыз алтын ээ болот экен. Булар Швейцария, Финляндияга жөнөтөт экен. Ошону. Бүгүнкү күнгө чейин 70 канча тонна афинажный отход жөнөткөн, $1 канча миллион. Алар келди анан келбейт да, ошону как афинажный отход катары сатып ийип атпайбы? А биз баасын ким коет мунун? Балким ал жерде деген $1 миллион эмес, может $5 миллион болушу мүмкүн деп запрос бергенде тилекке каршы жооп берген жок. Интеграция. Мында кожоюн мамлекет менен колониядагы мамлекеттин ортосунда экономикалык келишимдер түзүлөт. Интеграция маскасы артында колониядагы мамлекет кожоюн мамлекетти сырье менен камсыз кыла турган базага айланат. Бул анын биринчи милдети. Сырьену сатып алып жатканда бааны кожоюн белгилейт. Экинчи милдети кожоюн өндүргөн товарды сатып алат. Мында да бааны кожоюн белгилейт. Бул сатылган эме боюнча айтып коеюн. Биз бул афинажный заводдон чыккан калдыктарды кайра иштетүү боюнча Балиден, булар Швецияда, Финляндияда өзлөрүнүн заводдору бар. Жалпы 2001 жылдан бери 183,9 тонна отходдорду алып чыгып, переработка кылып чыгып, анан кийин буну сатылгандан кийин мунун курамында 3 металл гана расчетка кирет. Бул алтын, күмүш, анан кийин медь болуп. Ошолордун баары бизде жылдар боюнча кууп берде маалымат даярдалган. Бул маалыматтардын баары комиссияга берилген. Биз өзүбүз затраттарды, расходдорду көбөйтпөш үчүн атайын эл аралык лабораториянын өкүлчүлүктөрүн нанимать этип, жалдап, алар болсо Сиз кыска жооп бериңизчи, алтын менен күмүштөн башка чыккан металлдардан, бизден чыккан металлдардан пайдасын алып атасыңарбы? Каяка кетип атат ошолор? Попутный металлдар боюнча 93-жылы изилдөөлөр жүргүзүлгөн инженерный компания Kilborn. Кыскала жооп берсеңиз, алып атабыз. Теллур, вольфрам, анан кийин күкүрттүн изилдеп көрүшкөн. Ошолордон пайда алып атасыңарбы? Кыска жооп бергилечи. Жок, алынган жок. Чет элден анча-мынча илим алып келген Чилистен чыкмаларыбыз болсо, жерибизде ошол чет элдик колонизаторлорго сырье база кылып берүүгө кызмат кылышат. Я закончил Московский геологоразведочный институт. Сразу после института я участвовал в разведке месторождения Кумтор. Я участвовал в защите в ГКЗ СССР этого месторождения. Закончил горную школу Парижа. Вот именно административные кадры горнодобывающей промышленности. Все время работаю в горнодобывающей отрасли. Я хочу сказать, что на Кумторе проводится ежедневное наблюдение за качеством воды, сбрасываемой с водохранилища. Производится очистка воды. Ближайший водопотребитель от Кумтора, это город Нарын, находится 200 километров. И потом объем сбрасываемой воды, он мизерный по сравнению с тем объемом, который находится в реке Нарын. Прямое воздействие в настоящее время 4% ледников, которые вот в этом узле находятся, ледник Петрова, Лысый, Давыдова, прямое воздействие на 4% ледника есть воздействие, вот карьера действующего. Сиз калп айтпаңыз, ледник бардығы жоқ болып кеткен. Азыр Давыдов ледниги жылып келіп карьерге түшүү коркунучунда турат. Калган ледниктер жоқ. 4% жоқ болду, калганы турат деген. Кудайды карап калп айтсаң болбойбу? Элибизди эл аралык деңгээлге көтөрүп койду. Калкыбызды дүйнө коомчулугуна таанытып койду деген кыйкырыктар куру кыялдан башка нерсе эмес. Акаев атыбызды ааламга таанытты дедиңер.
Баки баары жокко бар кызды көтөрдү дедиңер. Алардан башкаларды да айткансыңар, жана айтып да келесиңер. Кана, Кыргызстанда эмне өзгөрдү? Эмне Кыргызстан держава болуп кеттиби? Жок эле дегенде кулчулуктан кутула алдыбы? Жок. Анда тигилериңер эмнени кылып кыйратышты экен? Тирүүлөрү качып жүрүп тамактанышат. Өлгөндөрүнө айкел тургузасыңар. Билбесеңер билип алгыла. Колонизатор алардын мээсине өз идеологияларын сиңдирип, маңкурт кылып, малайлыкка жалдап алышкан. Ошондуктан кожоюндары аларды көккө көтөрүп макташып, силердин көзүңөрдү көр кылып, үстүңөргө отургузуп коет. Президент Аскар Акаев кайда? Эмне үчүн келбейт дедиртип жатып, мамлекет башчысы барскондуктардын алдына келди. Ал келгенде элдин 1,5-ынын деси кетип, 1,5-ынын сабыры түгөнүп калган эле. Борис Иванович баш болгон комиссия иштеп атат. Комиссия бул сөзсүз ошол зыяндын өлчөмүн толук өлчөп ушул жерден иштешип, анан берет, анан компенсация жасап беребиз. Мамлекет эсебинен. Кайсы аброюбузду айтып атабыз биз? Кыргызстандын кайсы мамлекеттин алдында аброюбуз бар? Айтыңызчы, муну бир нештейинди ким алып келген, ким аркылуу келген бул жерге? Ошол жерде жазылып турат да. Муну Айтматов Санжар алып келип Акаев менен тааныштырган деп. Ушул ишти баштап, Советтер Союзу малында кечеги видео отчетко таянсак. Сиз айттыңыз, экологиялык катастрофа болот эгерде ушуну айтсаңар деген жыйынтык чыгарып берген депчи. Ошого карабай туруп, эгемендүүлүктү алганыбыздан кийин ушул кумтөрдү ачуу боюнча Бирштейнде Кыргызстанга алып келип, Акаевка тааныштырып, 7-кабаттан кабинет алып берген ким болгон? Менин угушумча эл оозунда айтылган боюнча бул Кыргызстандын улуу адамдарынын бири болгон деп түзөт. Ушуну айтсаңыз. Урматтуу коллега, жана башында айтылып кетти, Акаев башында турган, Сарыгулов, Дастан Сарыгулов, анан Санжар Айтматов. Ушулар болгон да. Кыргызстанга ушу бул кухня болгон, туурабы? Бул үчөө. Бирок ким алып келген? Туура принципи. Бул жерде биз 92-жылдакылардын баарын айтып кеттик. Анан мен азыр эсиме келгенде айтып коеюн, жашырып койдуң дебеңиздер. 92-жылы биздин Кемелбек Нанаев деген дагы инсаныбыз бар. Ал киши $1,900,000 Нацбанк болуп турганда, председатель Нацбанк болуп турганда которуп Англияга, андан ары жок кылып кеткен. Кыргызстандын карызы да жок болгон. Сиябекон, Камекон экөөнүн ортосунда. Кыргызстандын дагы, Нацбанктын дагы эч кандай карызы жок эле. Бая кыргызча эле платежка менен которуп ар жакка чыгарып алып кеткен да. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, баягы 2005-жылдан кийин ал Москвада жүргөндүгүнө, качып жүргөндүгүнө байланыштуу деп токтотулгандагы, кийин келгенде кайра возобновить этип 7 апрелден кийин 2010-жылда өрттөнүп кетти деп ошо ойдон жок болгон. Ал издөө жарыяланган, бирок бүгүнкү күндө үйүндө эле жатат, эч ким издеп аны кармаган жери жок. Бирок ошого карабай туруп биз тарых үчүн айтышыбыз керек. Мен кечетен бери аксакал ошол убакта иштеген бир нече депутаттар менен кеңешсем, бул жерге биздин Кыргызстанга алып келген Чыңгыз Айтматов болгон, туурабы? Күнүнө $1 миллион такыр чыкпай калды дегенде алтын чыгып атат. Эгерде жанагы рудага жетсе, составында көбүрөөк алтыны бар рудага жетсе, күнүнө $5 миллион алтын чыгат. Жарымы расходко кетсе дагы жарымы прибыль болот. Ал эми 2007-жылы болсо, 2003-жылы тоюс, мындан 2 эсе пайда алып турган. Бардыгы болуп 258,6 тонна алтын сатылып өткөрүлсө, Кыргызстан болгону 1 тонна 400 килограмм гана алтын алган. Кумтөр канча пайда тапты ушул жылдардан бери? $4,8 миллиард. Мына, урматтуу депутаттар, Кумтөр $4,8 миллиард таптыр. А биз $130 миллион алыппыз болгону. Налогторду эсептебегенде. Бул эмне деген? 10 эсе эмес. Бул 100 эсе болгонбу? Канча болгон мен даже эсептегенге мүмкүнчүлүгүм жетпей калып атат. Алтын өндүрүп баштагандан бери ушул компанияны байытыппыз, жана Кыргызстанда бир 5-6 кишини байыттырбыз да. Кыргыз мамлекетине калган пайда бул 360 гектар жерди ээлеген хвостохранилище деп түшүнүп атам да мен. Улуттук коопсуздук комитети Кумтөр оперейтинг компаниясын көзөмөлгө ала албасын, уруксаты болмоюнча алар менен сүйлөшө албастыгын билдирди. Бул көрүнүш кыргыз бийлигинин канадалыктардын алдындагы көшөкөрлүгүнүн бетин ачты.
Кумтур оперейтинг компаниясынын президенти Лен Хаменюк Кыргыз парламентине келгенин, күнөөкөр тарап катары жооп берерин билбестен трибунаны койгулап текеберленди. Өз мыйзамдарыбыз бар, эгемендүүбүз деп коебуз. Бирок өз жерибизде өзгөнүн мыйзамына баш ийип жашайбыз. Биздин үйгө келип, өздөрүнүн мыйзамын өйдө көтөрүп атышат. Жана бизге берген дивидендти, Кыргызстанга берген 44 миллион дивидендти налогун буну Канада алып калат экен. Biz сұрадық, ертерек дивидендті төлей аласыңар десек, қайсы уақыт деді. Біз айттық, мүмкін болса 1 жыл, 2 жыл, мүмкін 5 жыл болса қандай дейсіңер десек, бізге уақыт бергіле, біз қарап көрілік. Анан бізге айтты, біз Канадан законодательство бойынша андай бере албайбыз, кечирип койгула деп. Чет мамлекеттик кызматкерлер 5,8% түзөтүлген, аларга эч кандай социалдык камсыздандыруудан төлөм кармалбайт экен. Совет директоров по законодательству Канады – это надзорный орган. Эй эл журт, силер ыйыктаганга үгүттөлүп жаткан конституция мыйзамдарыңар силердики эмес. Алар эл аралык нормаларга дал келет деген чүмбөт артындагы батыш мыйзамдарын эле көчүрмөсү. Силердин бул көчүрмө мыйзамдарыңар батыш колонизаторлордун алдында шоона да ишпейт, сууда кечпейт. Силердин мыйзамдарыңар силерге зулум кылынышы үчүн гана ишке жарайт. Зарплат боюнча туура маселе көтөрдүңүз, биз силер айтып атабыз. Вот биз дагы ошо мыйзамга киргизиш керек, биз ошондой сунуш киргизип атабыз, что заработная плата местных работников должна быть не ущемляющая права кыргызских граждан деп ошондой мыйзамга киргизиш керек. Ошондой маселени силерден да суранабыз, киргизгиле мыйзамга. Мөңгүлөр боюнча биздин мыйзамыбызда мөңгүнү иштетпе деген эме жок экен да. Нету запрета на отработку. В рамках налогового кодекса налоговая нагрузка на предприятия золотодобывающей промышленности, она меньше 14%. И это у нас закон такой, налоговый кодекс такой. Может быть, в свое время были действительно снижены ставки налогов, когда новый налоговый кодекс принимался. Поэтому это же закон такой, они работают в соответствии с законом, и мы не можем навязать им вот новые условия, раз у нас такое законодательство. Инвесторлорго жагымдуу климат жаратып берүү деген шылтоо менен колонизаторлордун байлыктарыңарды ташып кетишине ыңгайлуу шарт түзүп берилет. Кумтур компаниясы бардык салыктардан бошотулган. Андан кийин салып бүткөндөн иштей баштаганда 5 жылга дагы салыктан бошотулган. 2009 жылкы келишимде 13% жалпы акчасынан төлөйт, 1% Ысык Көл областына төлөнөт деген, андан башка салыктардын баарынан бошотулган. Экология. Бул сыбалак колонизатор капиталист кафирлерди байлыктан башка нерсе ойлондурбайт. Эл, экология деген нерселер алардын эсине да келбейт. Башынан тартып эле кумтөр объектилерин долбоорлоо жана куруу экологиялык нормаларды бузуу менен жүргүзүлгөн. Уулуу калдык сактоош жайлар жөнүндө сөз болот. Ал Арабел дарыясынын нугунда жайгашкандыктан жер астындагы суулардын булганышына коркунучту күчөткөн. Тагыраак айтсам, мисалы суу агып атат, Арабел суусу. Ошону башка жакка буруп туруп, ошол агып аткан жерге чуңкурга. Булар ошо жак хвостохранилищени курган. А жыйынтыгында ал жерден бая таштын алды менен баары бир суу кете берет экен. Бүгүнкү күндө Нарын дарыясына жана Ысык көлдүн тегерегине ошо кудук болуп чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт бул боюнча. Анын түбүндө изоляциялоочу пленка болгону жээгинен алганда 100 метрге чейин гана төшөлгөн. А калдык сактоошунун түбүнүн калган бөлүгү пленка жок бойдон калган. Бул болсо уулуу калдыктардын мөңгүгө каныккан участкаларынан уулуу заттардын сарыгып агышын күчөткөн. Жер алдындагы суулардын булганышы Нарын дарыясына зыяндуу химиялык заттардын пайда болушуна алып келет. Бул ушул өрөөндүн
жашаган калкына зыянын тийгизет десек болот. А бирок канадалык компания, канадалык ишкерлер ушул хвостохранилищенин алды толугу менен мировой уровеньдеги, международный стандарттагы ушу пленка менен төшөлгөн деп бүгүнкү күнгө чейин отчет берип келген. Бирок тилекке каршы андай болгон эмес. Мышьяк ушу 22 эсе көпкө чыккан. 22 эсе көпкө. Сары төр деп коебуз. Сары төрдөн ошо 8 тонна алтынды алып туруп жаап салган. Рекультивацияда жүргөн эмес. Алтын алып бүткөнү 3 жылдан ашуун убакыт болду. Бир дагы рекультивация иши жүргүзүлгөн эмес дагы. Ошол жерге көл толуп, көлдөн агып чыккан суунун мына результаты 22 эсе мышьякты өйдө көрсөтүп атат. Бул деген сөз ушул мышьяк Нарын дарыясына сууга агып кирип атат. Зыянга төлөй турган акчасы 310 000 доллар деп аныкталган. Муну биз ошо комиссиянын алкагында сурадык. Ошону санай турган, белгилей турган бизде агенттик бар, ошол жаратылышты коргоо. Алар айтат, биз мындай санды чыгарып берген эмеспиз. Бул жөнүндө асмандан алынып, жазылып койгон баа болуп калган. Мен бул вопроско өзүм жооп берсем, ар кандай эме болуп кетиши мүмкүн. Единая информационная форма Центеры, мы ее получили по запросу отчет. Она сама там пишет, что в результате складирования ледников это выявлено, что северное ответвление ледника Давыдова было практически неподвижным до начала разработки рудника. Но поверхность ледника отреагировала на отвалы пустых пород, складированных на него, и скорость смещения, начиная с 90-х годов, увеличилась вблизи отвала пустых пород и привело к ускоренному таянию и разрушению. Об этом говорят многие заключения аудитов, об этом говорит заключение ВЭСЭЦ и жанагы айтып кеткен компаниялар, но Кумтор проводит такую политику, что якобы никакого незначительно, Ошону топтоп туруп кетип атканда өкмөткө таштап кетебиз, өкмөт биз кеткенден ошо Кумтордун баарын тең өзү түстөйт деген. Фишердин колу менен турат жооп бул жерде. Жазганбыз, мунун баарына ким жооп берет? Миллиарддаган доллар экологияга чыгым келтирдиңер дегенде момундай жообун берип атат. Мы не имеем каких-либо финансовых обязательств в результате загрязнения почвы, грунтовых вод, водоемов или атмосферы деп атат. Биз бербейбиз дейт, бир тыйын дейт. Балким эртең катастрофа болуп кетип, жок болуп кетет баары тең дейт. Качып Канадага барып, Гавайский островко барып жашай берет. Проблеманын баары бизге калып атпайбы? Мындайда ал жерде иштегендердин жарымынан көбү, басымдуу көпчүлүгү токтоткула деп атат. Эми естественно баягы үйүн бага албай, үй бүлөсүн эптеп зарплата алып иштеп аткандар дагы бар. Алар токтоп калбасын деп атат. Бирок эгерде токтотуп салсак, азыр бүттү жабалы, Канадада кетсин, андан көрө токтотуп коелу десек, жанагы хвостохранилищага жок эле дегенде бир миллиарддаган долларлар кетет. Аны биз дагы Дүйнөлүк банктан, Азиялык банктан, кошуна мамлекеттерден, Өзбекстан, Казакстандан кайыр сурайбыз да дагы. Здесь ледники находятся, это ледовый массив. Если эта работа будет, значит, что лед исчезнет, воды не будет, и что вся эта экосистема сама по себе разрушится, и люди здесь, которые живут, они тоже жить не будут, они все уйдут. То есть все погибнет, то есть гибнет экосистема. Эгер кул өзүнүн кул экенин билбесе, анда ал кайдан азаттыкка умтулмак эле? Почему там комбинаты киргизы получают мало деньги, а иностранцы получают 10 или 20 раз больше? Это дискриминация нации. Employees' wage scales are competitive internationally and are worked out by Centera in Toronto. Дело в том, что зарплата иностранных сотрудников рассчитывается по международным стандартам и утверждается в Торонто руководителями Центеры. Бул экоцид эле эмес, биздин ошо нарын суусунан ичип аткан адамдарыбызды нарын токтогул жалалап, андан ары дагы каяка кетет өзүңүздөр билесиздер. Бүт ошолордун баарын не только экоцид, геноцид кылып аткан фактылар бар. Көпчүлүк адамдар Советтер Союзу убагында орустардын колониясы болгонубуздун моюнга алышпайт. Эмесе ошол союздан эмнелер мураска калганын карап көргүлөчү. СССР таркаганда Кыргызстанда канча тонна алтын калган эле? СССР тараганда Кыргызстанда алтын жок болчу. Такыр жок эле. Жок, баланста жок. Компания через 9 лет уйдет, но эти отходы у нас останутся навсегда. Кто будет обслуживать их? Где будет правительство Кыргызстана находить на это деньги? И мы получаем опять те же проблемы, которые мы получаем с отвалами Менкуша, Каджисая.
Кто будет обеспечивать их безопасность? Майлы сууда уран 1947-1967 жылдары дээрлик 20 жыл бою казылган. Ал аралыкта 10 000 тоннадан ашык уран концентраты алынган. Адистердин айтымында мынча уран көптөгөн атом бомбаларын жасоого жетмек. Атом бомбасынын баасы миллиарддаган доллар болорун мектеп окуучусу деле билсе керек. Бирок атомдун тырмакча ичиндеги пайдасы болуп 3 миллион чарчы метр көлөмдөгү калдык калып олтурат. Билбейм эми, ооруганды ооруп атабыз да. Балдарыбыз ооруп атат, бардыгы ооруп атышат. Кыйыныраак болуп калды, келиндерибиз ооруйт. Ошо радиациядан дешип атат го. Тойгончо жеп өлгөн чыгарганар. Бул капиталист кафирлер кылгыбытты кылып коет да, бирок эч качан аны моюнга албайт. Скажите, у вас какое отношение с Максимом Бакеевым? Я встречался с Максимом Бакиевым один раз на официальной встрече, и больше я его лично не встречал. Канадалықтар немне акчасы кетти? Ошо жөнүндө оякка ачык айтып койсоңуздар. Строительство рудника стоило $452 миллиона. Эти материалы и цифры есть в материалах комиссии. $45 миллионов из этой суммы это были прямая инвестиция Камека. Остальные средства были заемные средства. Часть из них представляла синдикат коммерческих банков, возглавляемый Chase Manhattan. Остальная часть была представлена кредит от корпорации Камека. Булар айтып атпайбы, $45 миллион салганбыз деп. $44 миллион булар мына инвестиция катары алып келдик деп туруп, кайра эле өзүлөрү ошол ЗИФке колдонуп койгон да. Бизде аныкталган фактылардын бардыгы биздин справкада отчетто турат. Ошон үчүн мен билгим келип атат. Урматтуу Кумтор оперейтинг компания жетекчиси, эгерде сиз мындан ары иштеп кала турган болсоңуз, хвостохранилищелерди калыбына келтирип, ошол жерде таза абаны камсыз кылганга жоопкерчиликти мойнуңузга аласызбы? Кандай жол менен аткара аласыз? I'm the president of Kumtor Operating Company and as such have a personal and a legal responsibility to ensure that the company is run in accordance with the laws and regulations of Kyrgyzstan. Будучи президентом Kumtor Operating Company, я несу ответственность перед законом в соответствии с политикой компании, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, чтобы вся деятельность нашей компании соответствовала требованиям. Конкреттүү жоопту күтөт элем мен. That is my answer. I will certainly fix what's wrong, and I won't be leaving. Я отвечаю на ваш вопрос, я говорю, что я исправлю все несоответствия, и я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь в стране. Биздин жергиликтүү атамекендик кызматкерлердин ошол жердеги эмгек акысы 3 эсе жогору аз болуп атат чет мамлекеттик кызматкерлерге караганда. Ошолорду кандай деңгээлде теңдештиргенге мүмкүнчүлүгү бар бекен? We've been reducing the number of expatriates on the mine for a number of years. Уже несколько лет нами ведется работа по сокращению иностранных работников, привлеченных к работам на руднике. And certainly it's one of our objectives is to reduce our level of expats further so that we have more Kyrgyz citizens in managerial positions at the mine. В цели компании на данный момент входит дальнейшее сокращение количества иностранных работников и увеличение, соответственно, кыргызских местных кадров. Эми жалпы суроомо жооп берип туруп кутулуп атат, мындай суроо мени канааттандырбайт. Качып атышат, компьютерди алып кетип атат деген. Ушуну тастыктаңыздарчы, кайда качып атасыңар? На данный момент никто из руководства Кумтора не покидал страну. Mr. Wanda did not review his contract to work for Kumtor Operating Company here in Kyrgyzstan. Дело в том, что господин Вандер, он отказался от продления контракта, и то есть его контракт был закончен, в связи с этим он уехал. Consequently, he took early retirement and he now lives back in the United States. Разумеется, он просто воспользовался своим правом выйти на пенсию, и сейчас он живет в Соединенных Штатах. Mr. Sanford Stevens also didn't renew his contract to work for KOC here in Kyrgyzstan. Господин Сэнфорд Норман Стивенс, который также работал на Kumtor Operating Company здесь в Кыргызстане,
также решил не продлевать контракт и в связи с этим покинул страну. He now lives in his home in Houston in the United States. На данный момент господин Стивенс проживает в штате Хьюстон в Соединенных Штатах. Руководствосы качып атабы дегенде, качпай эле деп жооп берип атат. Вандер март айында чыгып кетти. Эмне үчүн контракт 31-декабрда бүткөн жок? Бул маселе турат. Экинчи, вице-президент по закупкам. Мен силерге көчө күнү айттым, канча эсе кымбаттатып сатып алган. Акчаны которуп, Кумтөрдүн акчасын. Кандай косметикаларды аялдардын товарын алып келген. Булар билип ушуну 11-inde экен, ушу жакында учуп кетти. Эмне үчүн анын контрактысы да 31-inde бүтпөйт, декабрдын. Именно июнь айында бүтүш керек. Химикаттар мисалы төгүлөт экен, ошону силер тазалайбыз деп атасыңар, тазалап салабыз депчи. Бирок калдыктар баары бир эле калып калат экен да, до конца тазаланбай калат экен да. Ушул жаан түшкөн жаан менен жана биз айтып аткан грунт сууга кетпейт деп кепилдик бере аласыңарбы? Yes, I'm quite sure we clean very thoroughly. Да, говорит, я, говорит, уверен, мы очень хорошо чистим. Все равно очистные работы без конца производятся. Мына. Мисалы мына. Баары бир калып калып атпайбы? Small pieces left here. Yeah, we will be very thorough in the future. Ага, да, говорит, мы прям постоянно будем, даже вот это уберем, будем убирать все время, очищать. Ал эми Кумтөр оперейтинг компаниясында улуттуу өзгөрүүлөр болдубу деген суроо менен басма сөз кызматына байланышып төмөндөгүдөй жооп алдык. Ноябрь айында токтотуп бүт консервация болот. Аккан суулар алар өзүнчө эле аккан сууларда азыр эрип атпайбы багычы. Келген сууларды ушул атат. Мындай зыяндуу эчтеке кетирилбейт да. Негизи зыяндуу эчтеке кетирилбейт, а кышында болсо токтотулат да, агызган суулар токтотулат. А жана тоодон аккан суулар болбосо эле атак. Кумтөрдөн мындай суу сактагыч эчтеке кетпейт да. Нардын шартында январь айында 35 градус, 30 градус суулукта мындай болушу мүмкүн эмес да. Муну бир эле божомол Кумтөр оперейтинг компаниясынан бир нерсе болду. Кутулам деп кутулуу. Bunu biz konstitusiyanın negizinde, Venskiy konvensiyanın negizinde, özümüzdün mыйзамдын негизинде жокко чыгарып койсок болот. Бул туура эмес. Эл аралык келишим катары катталып калган деп. Мындай колонизаторлуктан кутулуу үчүн эл аралык келишим, эл аралык сот дегендерге кайрылуу карыш-кырга кайрылган козун элестетет. Анткени бүгүнкү 3-дүйнө мамлекеттери Бириккен Улуттар Уюму деген жөргөмүштүн уясына чырмалган. Биз эл аралык коомчулуктун субъектибиз. Биз алардын астында алган милдеттемелер бар. Дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 миңден ашык акционерлер бар ады. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Дүйнө жүзүндө уран бар мамлекеттердин баары киргенде өзүнө жоопкерчилик алган. Эгерде уран менен иштей турган болсо, ошо МАГАТЭ өлкөлөрүнө катышкан өлкөлөргө МАГАТЭге кабар бериш керек. Бизде уран менен мондай операцияларды кылып атамын деп. Кумтөрдө урандын составы бар. Бириккен Улуттар Уюму өз карамагындагы эл аралык уюмдар аркылуу колонизаторлордун максаттарын жүзөгө чыгарып берип турат. Эл аралык сот да ошонун бир тармагы. Ошондуктан Кумтөр маселесинде эл аралык сотко кайрылуу эл кызыкчылыгын чыгарып бере турган чечим эмес. Ошондой эле Кумтөрдү мамлекетке алып коюу да алгылыктуу чечим эмес. Анткени биз азыр социализмде эмес, капитализмде жашап жатабыз. Эгер жалпы элдик мүлктү иштетүүгө тиешелүү өнөр жай кандайдыр бир себеп менен мамлекетке тиешелүү болуп, кирешелүү иштеп жатса да, бирок бир күнү ал баары бир жасалма жолдор менен банкрот кылынат. Жумушсуздар саны арбайт. Муну чет элдик капиталист менен жергиликтүү чиновник келишип алып жасайт. Эми банкротко учураган өнөр жайды жана ал сырьёлук тармакты сатып алуусу үчүн чет элдик капиталист жергиликтүү чиновникке акча берет. Эл көзүнө бул чиновник өзү элек кылып жаткандай көрүнгөнү менен көмүскөдөн туруп чыныгы кожоюн байлыктарыбызды каалагандай калчайт. Эртең эле колонизаторлор аны жасалма түрдө банкротко учуратып, андан кийин өз малайлары аркылуу менчиктештирип алат, же кайра инвестор терисин жамынып ээлеп алат. Кумтөр мамлекеттештирилген күндө да анын пайдасы элге тийбейт. Анткени анын кирешелери чиновниктердин тояш майрамдарынан эле ашпай калат. Кыскасы, кайра эле баягы Мамайдын көрү.